Hurmatlı mekendештер, жаңы жылдын алдындагы президенттикке талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаров менен менин үзөңгүлөшүм Өмүрбек Чиркешев Текебаевдин беришкен маектери боюнча бир топ журналисттер мага чалышып, ушул маектер жөнүндө менин пикиримди билгизи келишти. Мен алардын ой пикирлери уктум, видео жазууларын көрдүм. Алардын бири жөнүндө айтышкан сын пикирлерине, фактыларга мен комментарий берүүдөн баш тартам, себеби алар өтө майдаланып кетишиптир. Бирок алардын эки маселе боюнча конституциялык реформа же жаңы конституция керекпи, керек эмеспи? Же президенттик шайлоо менен бирге коюлуп аткан 10 январга коюлуп аткан референдум жөнүндөгү эки маселе боюнча өз пикиримди сиздер менен бөлүшүүдү туура деп чечтим. Каалайбызбы, каалабайбызбы? 10 январга референдум коюлду. Конституциялык реформа болору жөнүндөгү ошонун башталышынын биринчи кадамы. Бул ачуучундук. Муну кимдир бирөө каалайбы, каалабайбы? Бул кетти. Муну эч ким токтото албайт. Азыр бул тууралуу каршылардын пикири же алдын колдоочулардын пикири гана, же болбосо каршылардын же колдоочулардын добушу гана 10 январда берилет. Жапаровдун пикири боюнча 2010 жылкы конституция же азыркы партиялык парламенттик башкаруу системасы убактылуу өкмөттүн же Текебаевдин жеке кызыкчылыгы үчүн гана киргизилген деген ой айтылды. Ал эми Текебаевдин пикири боюнча Жапаровдун бийлигинин баштаган азыркы конституциялык реформасы, анын ичинде 10 январга коюлган референдум, бул жеке Садыр Жапаровдун бийлигин күчтөнтүү, президенттик башкарууна киргизи келип жатканын, жана анын ушунчалык бийликке умтулуп жатканын кесепетинде гана жүрүп жатат деген ойду айтты. Менин оюмча кандайдыр бир деңгээлде экөө тең, орусча айтканда неправ. Текебаев айткандай, ар кимиси өзүнүн жеке саясий деңгээлине, саясий тажрыйбасына, билимине, ошондой эле өз кызыкчылыктарын коргоо, меники гана туура, меники гана чындык дегендей багытта айтылып калгандай. Урматтуу мекендештер, өткөндө күткөн күн келди деген кайрылуумда 30 жылдык Кыргызстандын саясий тарыхын анализдеп, эмне үчүн биз 3 жолу саясий көтөрүлүшкө чыктык, 3 жолу ак үй алынды, 3 жолу 3 жолку президентибиз бийликтерин таштап кетүүгө мажбур болду. Ушуларды анализдеп, өзүмдүн жыйынтыгымды айттым эле. Чындыгында биз 30 жылдан бери таза, мыйзамдуу президенттик башкарууну дагы көрө элекпиз, таза, мыйзамдуу парламенттик башкарууну да көрө элекпиз. Акаев менен Бакиевдин доорунда биз президенттик, мыйзамсыз президенттик үй бүлөлүк башкаруунун кландык жеке түрүн көрдүк. Ал эми Атамбаев менен Жээнбековдун доорлорунда ошол эле мыйзамсыз президенттик үй бүлөлүк башкаруунун партиялык, мафиялык системасын көрдүк. Алар өздөрүнүн жеке партиялары менен бийликти жүргүзүштү.
Конституцияға қарсы келген әрекеттер менен. Жапаров азыркы Конституцияны вакытлуу өкмөт 10-жылы Жетекебаев өз кызыгычылыгы үчүн гана жазып алган. Жетекебаев болсо мурдагы бардык ушул конституциялардын бузулушунда мурдагы кеткен президенттер гана күнөөлүү. Алар бийликти узурпациялаган дегени бул толук ачык чындууга туура келбейт. Эмне үчүн? Анткени жеке президенттер ошондой мыйзамсыз бийликти узурпациялаганга биз тирүү саясатчылар, бардык тирүүлөр биздин да күнөөбүз бар. Так бүгүнкү Садыр Жапаровдай эле келген президенттерди ура-ура деп, ушулар бизди жыргатат, ушулар бизди багат деп, Акаевдин ордуна, Масалиевдин ордуна келген Акаевди да ошентип Москвадан келери менен кучактап, ачкачылыкты ятып тозуп алганбыз. Бакиевди биринчи турда чүт 90%ке чейин колдогонбуз. Ошондой эле 12-жылы Атамбаев да ошондой эле Манай менен өттү. Биз демек өзүбүз дагы күнөөбүз бар, биздин саясатчылардын. Бул кеткен президенттер эле күнөөлүү эмес. 10-жыл азыркы Конституциядагы Садыр Жапаров, вакыттуу өкмөт Жетекебаев күнөөлүү деп аткан негизги күнөө так ошол үй бүлөлүк башкарууну жараткан президенттин айланасында, бардык президенттердин айланасында жашап көнгөн СС же саясий сойкулардын сакталып калуу системасынын сакталып калганында болду. Ал 2007-жылы Максим Бакиевдин тобу тарабынан киргизилген жогорку кеңеш партиялык тизме менен шайлоо системасы орун алган эле. Мына ошону вакыттуу өкмөт 2010-жылкы парламенттик башкарууга жакын Конституцияны жазганы менен так ушул шайлоо системаны сактап калганында болду. Мына ошонун кесепетинен 2012-жылы 2011-жылдын аягында шайланып, 2012-жылы өз ишин баштаган Атамбаев 2012-жылы тез эле парламенттеги 5-чакырылыштагы парламенттин 5 партиянын лидерлерин чакырып, ошол 5өө менен гана тил табышып, 5өөнүн кызыкчылыктарын чечип берип, акырында бийликти бардыгын узурпациялап, мурдагы президенттердин жолуна түшкөн. Муну Өмүрбек Ширкешев, Текебаев, Садыр Нуркожоевич, Жапаров так ошол убакта өзүңөр парламентте депутат болуп абдан жакшы билесиңер. Атамбаев дракон кылган ошол 5-чакырылыштагы парламентте отурган саясий 5 партия, ошонун лидерлери. Берди убактылуу өкмөттүн күнөөсү жок. Убактылуу өкмөт 10-жылы октябрь айында шайлоо өткөрүп, ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн партияларына каршы оппозициялык партиялар жеңип келгенге чейин шарт түздү. Бийликти ошолорго өткөрүп берди. Спикер Келдибеков болду. Парламент өкмөттү түзгөн Өмүрбек Токтогулович Бабанов болду. Муну жакшы билесиңер. Эми Атамбаев кантип драконго айлантырды. Мен Бакиевдин, Акаевдин кантип драконго айланганына токтолбой эле коеюн. Атамбаев кантип драконго айланды? Келери менен 2012-жылы өзүнүн указы менен, Конституцияга каршы келген указы менен өзүнүн алдында АКСти антикоррупциялык службаны түзүп алды. Карателдик орган. Мына ошо менен саясий оппоненттерин талкылай баштады. Биринчи анын алдына чыккан, талкуулоого дуушар болгон Ата Журт партиясы болду. Мына ошондо андан кийин 2013-жылы ошол Конституцияда акимдерди жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлап аткан 11-жылы, 12-жылы Атамбаев келери менен 12-жылдан баштап Кыргыз
Республикасының өкмөтү жеге конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип, акимдерди жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлабай, премьер-министр аныктаган адамдар гана дайындалып калды. Ал эми 16-жылдан баштап премьер-министр жергиликтүү кеңештин депутаттарын сурабай туруп өзү дайындап калды. Бул мыйзамды ким жазды? Экинчи, 14-жылы тышкы саясат мыйзам түрүндө Атамбаевка алынып берилди. Атамбаев Москвага барып, Кыргызстанды бажы союзуна кошуп келди. Бул мыйзамды ким жазды? Конституция боюнча тышкы саясатка президенттин тиешеси бар беле? Жок эле. Анда менин ушул айткан 3 фактынын эмне үчүн азыр конституцияга каршы болуп аткандар, ошондо конституция бузулуп атат. 12-13, 14-жылы ошондо эмче кыйкырып чыккан жоксуңар? Парламенттик система бузулуп атат деп эмне үчүн айткан жоксуңар? Менин анализимде, менде бар фактыларда ошол мен айткан Атамбаев үчүн тышкы саясат жөнүндө мыйзамды жазган. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү конституциялык мыйзамга акимдерди жергиликтүү кеңештин депутаттарсыз дайындоо мыйзамды өзгөрткөн. Ал эми АКСти түзүп алса да унчукпай отурган негизги депутаттар, партиялар азыркы конституциялык өзгөрүүгө каршы болуп аткандар болгонсуңар. Эсиңерге салып коеюн, эстеп койгула. Кандай добуш бердиңер эле? Кантип колдодуңар эле? Кантип унчукпай отурдуңар эле? Атамбаевди драконго айлантып, мына айланткан ошол депутаттар, 5-6 азыркы депутаттар, ушу 10 жылдын ичинде бир жолу Кыргызстандын элинин байлыгы болгон кен байлыктарды Кыргызстанды мамлекеттин көзөмөлүнө алалычы деп бир жолу маселе көтөрдүңөрбү? Эгер 12-жылдагы, 13-жылдагы ата журттун көтөргөн маселесин кошпогондо, бир дагы партия көтөргөн жоксуңар. Өзбек-кыргыз чегарасы болду. 85% ура деп корабай, окубай туруп өткөрүп койдуңар. Каримов өзү казып койгон аң менен, ошол сызык менен гана добуш берип койдуңар. Талашкан жоксуңар. Мына Аксыдагы Уңгартоо ошондо ээленип, ал жерде иштеп аткан Кыргызстан жарандары мыйзамсыз урдалып кетти. Парламент карадыбы? Жок. Конституция боюнча бул парламенттин эгемендүү ыйгарым укугуна кирет чегара маселеси. Көтөргөн жоксуңар. Атамбаев тоодо 6 премьер-министр дайындалды. Жээнбеков учурунда 3. Бир жолу дагы конституцияга ылайык коалиция же кайсы бир партия премьер-министрдин кандидатурасын аныктадыңарбы? Көтөрдүңөрбү? Жок. Ана кайсы парламенттик системаны айтып атасыңар? Мен ойлойм, ошон үчүн кеткен буга, кеткен президенттер эле күнөөлүү эмес. Так ошол бүгүнкү ушул конституция бузулуп атат. Муну бузбайлы, сактап калалы деген саясатчылар силердин пикириңер көп. Ошондуктан кеткен президенттерге жүктөй каюу, мен ойлойм, бул туура эмес. Ал эми убактылуу өкмөттү күнөөлөп аткандарга да жооп берип коеюн. Эгерде убактылуу өкмөт 10-жылы өзү таркап кеткенге чейин, же 2010-жылдын 25-декабрына чейин шайлоо өткөрүп, адилет шайлоо өткөрүп, мына ким утуп келген партияларга бийликти өткөрүп берип кетпегенде, азыр мына президент болом деп жүргөн саясатчылар, ошол 10-жылдан кийин саясий аренага келген саясатчылар, мурда Жаныш менен Максимдин колтугунда 3-4 катарда жүргөн саясатчылар, акыбалыңар кандай эле? 10-жылга чейин ким элеңер? 10-жылдан кийин ким болдуңар? Ошол убактылуу өкмөттүн жүргүзгөн саясаттын негизинде бүгүн чоң аренага, чоң саясатка аралашып отурасыңар. Бул ачуу чындыкта танбаш керек. Аны бурбалап, коомчулуктун пикирин бузбаш керек. Ачуу чындык, ачуу болсо да аны көтөрө билүү керек. Эмне үчүн конституциялык реформанын бүгүн өзгөртүү керек?
мен ошол колдоочулардын биримин. Азыркы 10-жылкы конституцияны өзгөртүү, толуктоо киргизүү маселеси Өрбек Ширкешевич 2011-жылы эле көтөрүлгөн. Анткени конституциянын өзү мамлекеттик тил менен расмий тили дал келбейт. Конституциянын жалпы бөлүмү менен өзгөчө бөлүмү дал келбейт. Мамлекеттик бийлик институттары менен партиялык институттар кошулбайт, биригишине жол берилбейт деген менен бардык бийликти партиялар эле отурбайсыңар. Аралашып кетпеди. Ошол эле Конституциянын жалпы бөлүмүндө жогорку кеңештин депутаттары президент сыяктуу түз тике эл тарабынан шайланып турат. Бирок өзгөчө бөлүмүндө пропорционалдык система менен де партиялык тизмени шайлоо кодексине киргизип алган ким? Ким Конституцияны бузуп келатат? Бүгүн өлкөбүздө болуп аткан бардык коррупциялык көрүнүштөр, бардык жаман көрүнүштөр, таза шайлоодун өтпөшү, бардыгына күнөөкөр ким? Парламент, партиялык тизме менен келген шайлоо системасы болуп жатпайбы? Гендердик саясат деп сөзсүз бир өзүбүзгө жакын келин кыздарды депутат кылабыз, кайсы бир байдын кыздарын депутат кылабыз, тендер деп бүт кичинекей көпүрө мектепке чейин партиялар өзүбүз бөлүп алабыз. Же болбосо буунун сунушу деп этникалык же гендердик саясат деп шайлоо системасына киргизип атпайбызбы? Ар бир 4-чү же мынчанчы сөзсүз башка улуттун өкүлү болуш керек депутат, мынча аял болуш керек деп. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстанга берген сунушу ал мамлекеттик кызмат органдарында шайлоо, кимди шайлоо бул Кыргызстандын жарандарынын эгемендүү укугу. Аялын шайлайбы, орузун шайлайбы, кыргызын шайлайбы? Андай боюнча рекомендация бул Бириккен Улуттар Уюму бербеген. Аны биз өзүбүз өз кызыкчылыктарыбыз, партиялык кызыкчылыгын бузуп алып отурбайбызбы? Мына ушул жагдайлардын өзү бүгүнкү мынагу Конституциянын өзгөртүшүнүн зарылчылыгы далилдеп жатпайбы? Акыркы жолу конституциялык өзгөрүү керек деп 2018-жылы 13 саясий партия да бир нече коомдук уюмдардын биргелешип өткөргөн курултайында чечим кабыл алынган. Мына ошондо Атамекен партиясынын өкүлдөрү катышкан, Мекенчил партиясынын өкүлдөрү катышкан, жана башка партиялардын өкүлдөрү. Мына ошондой чечимди, курултайдын чечимин биз жогорку кеңешке, президентке жөнөткөнбүз. Мен бир жашыруун сырды айтып коеюн. Экс-президент Сооронбай Шарипов Жээнбек ошол курултайдан кийин экөөбүз жолукканда курултайдын чечимин колдогон. Ал болгону мага айткан. Азимбек Анаркулович, азыркы Конституциянын ишке кирүү бөлүмүндө Конституция 2020-жылдын 1-сентябрына чейин өзгөртүлбөйт деп коюпбуз. Ошого чейин күтө туралы. Мына октябрь айында 20-жылы парламентке жаңы шайлоо өтөт. Ошол парламент менен Конституцияны кардиналдуу турда өзгөртөбүз деген уадасын берген. Бирок ал уадасына жетпей калды. Эгер мен жалган айтсам, Сооронбай Шарипович тирүү, сурап алгыла. Ал аны 2020-жылда айткан, 2019-жылда айткан. Шашпай тургула. Конституция сөз өзгөртүлүүгө жатат. Биз чоң реформаларга барабыз деп. Ошондуктан Конституциянын өзгөртүү деген демилге Садыр Жапаровдун бийликке келиши менен пайда болду дегенден алыс бололу. Бул элдин көп жылдан берки талабы. Эми үчүн эл талап кылып келди. Себеби биз 93-жылкы Конституциябызды 12 жыл оңдогонубуз менен мамлекеттик системаны кура алган жокпуз. Биздин башкы мыйзам өзүнүн эң негизги функциялары болгон жаратуучу, аныктоочу, бекитүүчү, бириктирүүчү функцияларын аткара алган жок. Ар бир келген
президенттің қабақ қашына жараша қабыл алынып келеді. Ошондуктан өзүнүн жана мен айткан аныктоочу, бекитүүчү, бириктирүүчү функцияларын аткара албады. Садыр Жапаровдун конституциялык реформаны референдум аркылуу башкаруунун түрүн эл аныктаган чечимине жараша жүргүзөм дегени бүгүн коомчулук дүп этип колдоп атат, жатпайбы? Себеби мурдагы президенттер, убактылуу өкмөт биз ошол бийликтин ээси болгон, эгемендиктин ээси болгон элден ушул жөп жөнөкөй эки сөздү сурабадык. Сага кандай бийлик керек, элим деп. Андан кийин конституцияны жазбадык. Тескерисинче тар чөйрөдө даярдап, андан кийин элге ушуну алып бересиң деп туруп, жүздөгөн статьялар менен алып чыгып туруп кабыл алдырып келдик. Мына ушул система бүгүн сынды. Урматтуу Өмүрбек Ширкечевич, мына ушул системанын сындырылышына азыркы бийликтин чоң салымы, демилгеси бар экенин мойнуга алыш керек. Аларга таң бериш керек. Ушуну биз кылсак болот эле. Бирок булар кылып отурат. Биз кыла албадык. Ошондуктан бүгүн азыркы бийликти элдин дээрлик көпчүлүгү колдоп турат. Ал мына Садыр Тургучоев эл менен жолугуп аткандан көрүнүп турат. Эл ушул реформага суктап турган, суусап турган. Ошондуктан кече сиздин референдум мыйзамсыз дегениңизге жооп катары айтып коеюн. Азыркы конституцияда да жазылып турат. Мамлекеттик олуттуу маселелер референдумга чыгарылат деп. Башкаруунун кайсы түрүн мамлекетибизге керек, элибизге керек деген маселе, мен ойлойм, мамлекеттик эң жогорку өзгөчө маселелерге кирет деп. Ал эми референдум жарыялоо азыркы парламент кабыл алды. Азыркы парламент, азыркы конституция боюнча анын ыйгарым укуктарын аткаруу мөөнөтү бүтө элек. Муну жакшы билесиз. Анан кайсы жери мыйзамсыз референдум? Айрым президенттикке талапкерлер, айрым саясатчылар карапайым элдин мыйзамсыз жактан караңгылыгынан пайдаланып, 10 январда референдумга добуш бербегиле. Силер Садыр Жапаровдун конституциясын окуган жоксуңар, окубаган нерсеге эмне үчүн добуш бересиңер деп бурмалап айтып жатканы туура эмес. Уялбайсыңарбы? Конституция референдумга коюлган жок. Элден болгон эки суроо коюлуп атат, элден сураганы. Парламенттик башкарууну каалайсыңбы, президенттик башкарууну каалайсыңбы деп. Бул жерде эмнеси мыйзамсыз? Эмне үчүн эл ушул эки суроого жооп берсе мыйзамсыз болуп калат экен? Же ушул эки суроого жооп берген элдин укугу жокпу? Мен ойлойм, бул чыныгы ошол бийликтин ээси, эгемендиктин ээси болгон элдин бере турган жообу так ушул суроодо жатат. Ал эми келе турган президент так ошол элдин суроосуна жараша анан конституция жазылат. Урматтуу мекендештер, айрым саясатчылардын ушинтип референдумга добуш бербегиле, бул Садыр Жапаровдун конституциясы деген калп, карандай калп. Сен өзүңдүн келечегиңе, балдарыбыздын келечегине, мамлекеттин келечегине добуш берип атасың. Биринчи жолу дүйнө жүзүндө адамзатында биринчи жолу кыргыздарга башкаруусунун түрүн аныктоо үлүшү тийди. Бир дагы дүйнө жүзүндөгү эл мындай укукка ээ болгон эмес. Бүгүн дүйнөлүк коомчулукта кыргыздарга таң берип суктанып атат. Кыргыздар ушул укукка кантип жеттиңер деп. Мына кыргыздар элге каршы иштеген 3 президентти кууп чыкпай эле бүгүн дагы кандай башкаруу керектигин өзү аныктай турган элге айланып жатат. Мына ушундай дүйнө жүзүнүн эл, коомчулук таң берип турган эл жоопкерчиликти өтө жан дүйнөңөр менен кабыл алып туруп 10 январда келип каалаган башкаруунун түрүнө добуш бер.
Қаласаң президенттік башқаруға, қаласаң парламенттік башқаруға. Бирок ал сенің келечегің. Таңдаудан адашпа. Азыркы жаңы бийликке рахмат айтышыбыз керек. Биздин өзүбүздүн укугубузду, тандоо укугубузду берди. Муну эми биз чечели. Ал эми келген президент биздин чечкенибизге жараша жаңы конституцияны жазат. Бул экинчи этап, реформанын экинчи этабы. Мына ушул эки нерсени мен аралашпоого чакырам. Айрыкча чет жерлердеги жүргөн мекендештерге, анын ичиндеги Малайзиядагы өзүмдүн мекендеш уул кыздарыбызга да кайрылып кетем. 10 январда жарандык укугуңарды пайдаланып, атуулдук ар-намыс менен келип, жан дүйнөңөргө ылайык добушуңарды бергиле. Кеп конституциялык реформа керекпи же керек эмеспи? Керектигин колдоп жаткан Жапаров да же керек эмес деген Текебаев эмес. Кеп жалпы элде, эл кандай мамлекетте жашайт келечекте, кандай коомду курат, канткенде өзүбүздүн бийликке өзүбүз ээ болобуз. Мына маселе ушунда турат. Азыркы бийлик ачык айтпадыбы? Мейли президенттик болсун, мейли парламенттик болсун, кандай гана бийлик болбосун, элдик курултай институту аркылуу ар жыл сайын эл алдында отчет берип турат деп. Мына бул улуттук демократиянын туу чокусу. 10 жылдан бери президенттин же парламенттин элге отчет берген уктуңарбы? Жок. Ал түгүл жогорку кеңештин депутаттары да отчет бербей калды. Анткени алар ел шайлабайт, партиянын лидери шайлап калды. Ал партиянын лидеринин алдына отчет берет, акчалай түрдө. Мына мен ошондуктан эски саясатчылардын бири катары улуу инсандардын тобунун бири катары жаштарга өтө кайрылат элем. Өзүбүзгө берилген жоопкерчиликти жан дүйнөбүз менен, намыстуулук менен аткаралы. Коңшуларды, бала чаканы, урук тууганды, жора жолдошторду бардыгын ээрчитип келип, 10 январда дүйнө жүзүн таң калтырып, каалаган башкарууну тандайлы. Анан бир топ жылдар өтөт. Ким президент болсо да сурайт. Кана биз башкаруунун бул түрүн аныктадык эле. Сеники андай болбой калды деп биз сураганыбызга жакшы болот. Анткени биз чечип атабыз. Кандай гана президент болбосун, бир жылдан кийин ошол биз тандаган формадан четтеп кетсе, же узурпация кылса, мурдагы президенттер болуп бийликти ээлей баштаса, биз ошол элдик курултайда андан талап кылып алабыз. Аны конституцияны бузгандык үчүн кетүүсүн да талап кылабыз. Агуйду албай туруп, элдик курултайдын чечими менен кетүүгө мажбур кылабыз. А элдик курултайды ойлобогула. Ал президенттин алдындагы, же өкмөттүн алдындагы, парламент алдындагы бир институт эмес. Ал шайлоодо, референдумга катышкандай эле жыл сайын элдик курултай өткөрүп, президенттин, жогорку кеңештин ишине, кылган ишине баа бере турган гана институт. Башка эч кандай бийликтин бутагына кирбейт. Мына ошол бийликтин кылган ишине баа берүү менен келечегибизди аныктап турабыз. Бийлик эл менен эзептешип курултайда эки алып калбайын деп эл менен эзептешип иштейт. Ошондуктан мен бардыгыңыздарды дагы бир жолу референдумга активдүү катышууга чакырам. Каалаган президентиңерге добуш бергиле. Каалаган башкаруунун түрүнө добуш бергиле. Бирок айрым саясатчылар айтып аткандай келбей коюп, ага каршы добуш берип, өзүбүздүн мамлекеттин келечегине, өзүбүздүн улуттун келечегине чыккынчылык позицияңды көрсөтпө. Мына ушундан этият бол. Силерди каршыга үндөп жаткандар алар Кыргызстандын келечегин ойлобогон саясатчылар. Аман болгула. Биз кыргыздар келечекте өзүбүздүн мамлекеттин келечегин дагы, башкаруунун түрүн дагы аныктап дүйнө жүзүндө дагы бир жолу тан беребиз деген ойдомун. Рахмат.